Ассалому алейкум достор. Кандай турасыздар? Баарыңыздарга чоң салам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 26 октябрь. Үйгө келип эс алып атабыз. Бүгүн 4-күн эс алып атабыз. Дагы бир 2 күн, 3 күн эс алып жумушка кайрадан чыгабыз. Мына күз мезгили келип, жалбырактын баары түшүп атат. Үйдө бош жатпай, кызыл машканы анча-мынча оңдойлу деп чечтик, достор. Мен өткөндө иштеп жүргөндө, му артында брызговиктер бар да. Бул дүйнөдө түбөлүктүү эч нерсе жок дегендей, темирлери чирип калыптыр. Бул эскиси. Анан чирип атып, могу жеринен чирип, азыр мен сиздерге сүрөттөрүн коюп берем. Могул оңкорлук калыптыр. Анан айдаганга болбойт, мындайча полицейскилер кармап штраф салат деп мондайды сатып алдык. Мен өткөндө иштеп жүргөндө сатып алгам, мына бирөөсүн таккам. Кайсы штаттан экени эсимде жок. Могу бурамалары абдан чыкпай атып, анан горелка менен ысытып атып чыгардым. Мунусун алмаштырып койгонбуз. Азыр убакыт бар. Азыр экинчи жагын дагы алмаштырабыз. Көрдүңүздөрбү, бул кичине оңураак экен, бирок эскилиги жетти. Муну дагы алмаштырабыз. Азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Өткөндө дилерге кирип, ушулардын баарын сатып алгам. Ушуларды сатып алганда аягында $216.47 төлөп турмун. Могу темирин да сатып алдык, брызговикти да сатып алдык. Ана мондай сигнал, кечинде сигнал берүүчү нерсени да сатып алдык, бурамаларын сатып алдык. Ушулардын баардыгын азыр могул жерге тагабыз. Азыр мен могу эки бураманы чечерде чыкпайт. Ошон үчүн могу горелка менен ысытып, анан ачкыч менен чыгарам дагы, жаңысын чогултуп, анан бул жакка тагам. Достор, эмне үчүн бул нерсени көрсөтүп атам? Азыр сиздерге айтпадымбы? Ушулардын бүт бардыгы $216 болду деп. Эгер мен жанагы трак оңдогон шаптарга барсам, могу экөөнү алмаштырыш керек десем, билбейм, алар деген, а может деген менден $700 алмак, а может $800 алмак, а может $1000 алмак. Анан дилерге барып эле ушундай керектүү нерселерди сатып алып, бош убакта өзүбүз оңдоп коебуз. Анан бир топ баягы акча каражатында экономдоп коебуз. Азыр өзүңүздөр билгендей, кризис болуп атпайбы Америкадачы? Ар бир тыйынды санап, мурдагыдай баягы кененчилик жок. Азыр дагы дөңгөлөктөрдү алмаштырып келдим. Могу астыга дөңгөлөк салдым. Бул жагындагы, тигил жагындагы алмаштырдым. Экономдоп, бир дөңгөлөк $550 экен, жанагы Goodyear деген. Андан кийин Kelly деген 450 экен. Могу $375 дөңгөлөк экен. Ушундайды салганга аргасыз болдук. Азыр ар бир нерсени экономдоп атабыз. Америкада кризис, Америкада эмес, дүйнө боюнча кризис болуп атат. Ошон үчүн колдон келсе, көп нерселерди өзүбүз жасаганга аракет кылып атабыз. Жакшы көрүнүп калат бекен. Бүт баары жылтырап, хромовый. Могу брызговиктери узун экен. Ана мен мындай кыскартып кесип койдум. Азыр точно ушундай кылып туруп, могул жерин алмаштырабыз. Ичинде пружина болот экен да. Бул эки жака кыймылдап турат экен. Меники тиягы моягы аябай чирип калып, анан омкорлук калыптыр. Азыр булардын баарын чогултабыз дагы, ордуна коебуз, достор. Ошондой көптөн бери чыга элекпиз. Баарыңыздарга чоң салам, жакшынакай маанай. Видеолорду көптөн бери чыгарбай калдык, достор. Акырында эми жумушка чыксак, видеолор чыгарабыз. Анда кеттик, баштадык, алмаштырабыз. Азыр горелканы күйгүзөлү. Мына горелка күйдү. Күнү чыгып атат, азыр моякты деген. Достор, көрдүңүздөрбү? Могу эки болтту ысытпасак такыр катып калыптыр. Бул 2015 жылдан бери тагылып жүргөн брызговик да. Ушуларды азыр ысытып туруп, бурама менен
ысыганда жакшы чыгат экен. Мына достор чыгып атат. Мына бурама менен жеңил эле ачкыч менен буруп атабыз. Экөөнү тең чыгарабыз азыр. Горелка жок болсо такыр чыкпайт болчу. Жана 40 деген неменин чачтым да өткөндө. Ал дагы жибите албай койду. Ушинтип азыр эки бураманы чечебиз. Бул жакта эки бурама тең чечилди. Азыр муну суруп чыгабыз. Көрдүңүздөрбү, мунун баарын дат басып уже чирип калыптыр да. Мына. Тыштадык. Эскиси чыкты. Мына орду бош болуп калды. Ушул боюнча эле калтырып коеюнбу. Брызгавикке жок эле. Эми ушул жерге азыр жаңысын тагабыз, Кудай буйрса чогултуп туруп. Бул темирин биринчи жолу тагып алып туруп анан чогулткан жакшы болот деп ойлоп атам да. Өткөндө ошондой кылгам. Азыр могу темирин мияка тактык. Эми бурамасын азыр бул жака бурайбыз, жаңы бурамаларды. Так. Бир бурамасы бүттү, экинчиси да бүттү. Азыр кычырата тартабыз. Так. Раз. Два. Три десек бүтөт. Так, эмнеге три болбойт атат, достор. Кычырата тартылды. Кычырата тартып койдук. Ана мен өткөндө түшүнгөн жокмун да, ушуну тагып бүткөндөн кийин минтип шылкылдап атпайбы, шылкылдапчы. Көрдүңүздөрбү, могул жерде темир болот экен. Ошол темирди алып салыш керек экен. Азыр деген темирди алыш үчүн деген биз мону ийишибиз керек. Мына карап тургула. Ийип туруп, могул жердеги темирди суруп чыктык. Мына көрдүңүздөрбү? Темирди суруп чыккандан кийин бул плотно отуруп калды. Мына плотно отурду. Ана минсеңер дагы кыймылдабайт. Катуу тартыш керек да. Ичинде пружина болот экен да. Катуу тартса кыймылдайт. Так. Мына Кудай буйрса тагылды. Эми бул жака мону тагабыз. 4 бурама буралат экен. Муну тагабыз дагы астына брызгавикти тагабыз. Могул горелка көп жардам берди мага. Трейлерди да ушунун бир бурамаларын чыгара албай ушу менен бурагам. Абдан сонун жардам берет экен. Горелка алып коюш керек экен. Менде азыр запасной дагы бирөө бар. Бул бүтөйүн деп калды. Уже мен ушуну бир 3 жылдан бери колдонуп жүрөм го дейм. Достор, өзүнүн комплегиндеги бурамалары өтө кичинекей экен. Анан могул жеринен чыгып кетет экен, тешиктерденчи. Ошон үчүн мен атайын ушундай шайбаларды сатып алгам. Ар жагына дагы, бир жагына дагы шайба коюшубуз керек дагы. Анан кычырата мондай бурамалар менен тарттырып салышыбыз керек. Достор, мына бысымыла деп туруп бир 20 минута убакыт кетирип туруп алмаштырып койдук. Мына эки жагы тең окшош болуп калды. Жакшы көрүнүп калды. Кычырата тарттырдык. Болду, эми бул эскисин мусорго барып таштап салабыз, гарбичке. Анча-мынча эле бай инструменттер кетти. Достор, бул видеону, чакан видеону эмнеге тартып койдум? Мен көптөгөн жаш жигиттерге кезигип калам. Тракта иштеген. Ой, байке, мен техникага жокмун деп өзлөрү эчтеке жасабайт. Ошон үчүн колдон келсе, ушундай нерселерди өзүңөр жасап койсоңор, өзүңөргө да жакшы билип да каласыңар. Анан арзан кутуласыңар. Мен өткөндө дагы бир иним менен кетип баратып, тасол агып атыптыр, карасам хамуту бошоп калыптыр. Ошол хамутун жылдырып туруп, тарттырып койсом, ой, рахмат байке, айына бир 2 галлон куюп аттым эле деп жыргап калганда. Ошон үчүн майда чүйдөлөрдү өзүңөр жасасаңар, өзүңөргө да кызык болот, өзүңөр да көп нерсени билип каласыңар. Жаштарга кичине акыл насаат, достор. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламаттарыңыздар. Дагы 2 күн эс алабыз да жумушка чыгабыз, анан видеолорду тарта баштайбыз. Колду жуйлу, буларды мусорго таштайлы, инструменттерди чогулталы. Кудай буйрса, баары жакшы болду. Паркингке коюп, мына бул жакта биздин паркинг.
анан үйдү көздөй кетели.